Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmatlı momун musulman bir tuğanlar. Ululuğu çeksiz, bizge bergen belekleri sansız bolgon жаратуучубуз Allah subhanahu wa ta'alaga mактоолорубуз, alkışlarыбыз, даңктоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga, үй бүлөсүнө, сахабаларына салават саламдарыбыз болсун. Жана ошол пайгамбарыбызды, сахабаларды ээрчиген алым олияларга, мазхаб башчыларыбызга, устаздарыбызга бардыгына Аллах Тааланын мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу болсун. Сиздер менен напсини тарбиялоо сабагыбызды улайбыз. Мурунку сабактарда сиздер менен чөйрөнү оңдоонун зарылдыгы туурасында эки сабак баштаганбыз. Бул бүгүнкү сабагыбыз дагы ошол чөйрөнү оңдоо. Айланаңыздагы адамдар кандай адамдар, кимдер менен сиз алек болуп жүрөсүз, мамиле кылып жүрөсүз. Мына ошол туурасында сабагыбызды дагы 3-чү сабагыбызда уламакчыбыз. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, биринчи сабакта ушул чөйрөнү оңдоо темасындагы чөйрө оңдоонун зарылдыгын айтканбыз. Экинчи сабакта аяттардан, хадистерден далилдерди айтканбыз. Эми бул сабагыбызда болсо мухаддис, хадис илимин мыкты билген факih, фикх аалымдарынын пикирлеринен далил келтиребиз сиздерге. Чоң аалым шейх ал-факih ал-мухаддис Ахмад Шихабуддин ибн Хаджар ал-Хайсами al-Makki rahimahullah өзүнүн al-Fatawa al-Hadithiyya деген китебине мындай деп айтыптыр. Жыйынтыктап айтканда дейт, ас-салик деп напсисин тарбиялоону катуу каалаган жана ушул сопучулук илимине, жан дүйнөнү тазалоо, жүрөктү оңдоо, ушул илимине киришип Аллах Таалага жакшы бенде кул болууну каалаган, ихсан даражасына жетейин деп умтулган адамды ас-салик деп айтылат. Мына ошондой адамга дейт, караңыздар, бул бийик улуу даражаларга жеткенге чейин сөзсүз дейт, устазы айткан, көргөзгөн тапшырмаларды бекем такай аткарып турганга аракет кылсын дейт. Ал эми ал устазы болсо шарият жана хакыйкатты, караңыздар, илимдин, Куран хадис илимин дагы өзүнүн алдын чоң алым олиянын колунда тарбия алып, хакыйкат илимин дагы, тарият илимин, тарикат илимин дагы топтогон адам болуш керек дейт устазы. Мына ошондой устазынын көзөмөлүндө адам жүрүш керек дейт. Андай устаз эң улуу табып болот жана анын даанышмандуу сөздөрү менен, анын айткан буйруктары менен же тыюулары менен анын абалдарын көрүп, бул оңдолууну каалаган адам бышып, жетилип, андан таасир алат дейт. Мына ошентип ал чыныгы ошол муршид, олия толук илимден, ислам динине тиешелүү баардык илимдердин маалыматы бар, жана өзүнүн алдыңкы устаздан толук тарбиясын алып жетилген олиянын айткан сөздөрү дейт, бул адамга аябай пайдалуу болот дейт. Себеби андай адамдар ар бир денеге жана напсиге кандай дары ылайыктуу болот. Кайсыл тапшырмаларды берсе, ар бир адам жакшы тарбия алып, чыныгы жакшы кооз, көркөм адеп ахлакка ээ болот. Мына ошолорду так билип, себебин так аныктап туруп, анан бир иштерге буйруйт. Ошондой устаздын буйругуна дайыма так аткарсын деп айтыптыр. Фахруддин ар-Рази рахимахуллах мындай деп айтыптыр. Асаиду билла ихдина сиратал мустaqim деген Фатихадагы аятты тафсирлеп жатып, бизди туура жолго багыттагын деп Аллах Таала бул аятты айтып атат. Ошол аят менен чектелип калбастан дейт, сиратал лазина ан'амта алейхим, сен аларга белек кылып берген адамдардын жолу болсун, ошол жолго бизди багыттап кой деп Алла Таала кийин дагы аятта бекемдеп айтып жатат деп караңыздар. Ушул аяттан билебиз дейт, караңыздар. Ихдина сиратал мустaqim деп чектелип калбастан, түз туура жолго багытта деп эле. Багытта деп туруп, анын артынан сен белек кылып берген жакшы адамдардын жолуна багытта деп дагы бекемдеп өзгөчө басым берип айтып жатат. Бул аяттардан биз билебиз дейт, караңыздар. Оңолууну каалаган адам
бийик улуу даражага жеткенге чейин сөзсүз урматтуу жамаат өзүнүн тарбиялоочу устазынын айткан сөздөрүн ээрчип так анын айткандарын аткарыш керек дейт. Ал устазы болсо ката жерлерден, адашып кала турган жерлерден айтып деп эстетип алдын ала айтып берип турат дейт. Караңыздар, себеби адамдардын көбүнө дейт, караңыздар, адамдардын көпчүлүгү, албетте бар эмес, адамдардын көпчүлүгүндө илими аз болот дейт. Жакшы жаманды ажырата билүүсү анчалык күчтүү болбойт дейт. Караңыздар, ошон үчүн ар бир мындай толук илими жетиштүү болбогон, жүрөгүндөгү нуру толук деңгээлде болбогон ар бир адамга сөзсүз бир толук жакшы илими күчтүү болгон, аалым, олия болгон, багыттап жүрө турган бирөө керек экендигин биз билебиз дейт. Караңыздар, ошол чоң аалым, олиянын, муршиддин көзөмөлү менен, анын назарынын астында бул жактагы ылдый деңгээлдеги адамдар бышып жетилет дейт, алардын көзөмөлү менен. Караңыздар, мына ошентип ал устаз, ал шакирттерин, муридтерин колунан жетелеп бийик улуу даражаларга, чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү менен кулк мүнөздөндүрүп, ошонун адеп аклагы менен кооздолгонго бул шакирттерине себепчи болот жана ошол даражага алып чыгат дейт. Ибрахим аль-Бажури деген рахимахуллах да мындай деп айтыптыр өзүнүн китебинде. Шейх Ибрахим аль-Лакканинин Жауһарут Тавхид деген китеби бар. Мына ошол китебинде төмөнкү ырсаптарын түшүндүрүп чечмелеп берип атып айткан экен. Ва кун кама кана хиярул халқи халифа хилмин табиан лил хаққи дейт. Мунун мааниси, адамдардын эң жакшылары кандай болсо, сен дагы ошондой болгун дейт. Халифа хилмин, жумшактык, боорукердикти алар бекем карманышкан. Табиан лил хақ, акыйкатты, караңыздар, ээрчүүчү адамдар болушкан. Сен дагы ошолор сыяктуу бол деген ырсаптарын түшүндүрүп айтыптыр. Караңыздар, кандай эле жакшы адамдар кайсы сыпаттарды өздөрүнө бекем кармаса, жана кандай жаман сыпаттардын өзүнө алыс тутуп четтенип жүрсө, сен дагы ошолорду карап, ошолордун артынан ээрчигин деп айтып жатат дейт. Ошон үчүн сөзсүз ар бир оңолууну чындап Аллах Тааланын алдында ихсан даражасына жетип, чыныгы Аллах Таалага кул болууну каалаган адам дейт. Караңыздар, сөзсүз бир жакшы бышылып жетилүүсү үчүн, толук кандуу тарбия алуусу үчүн бир Алланы жакшы тааныган олия, бир шейх, муршиддин көзөмөлүндө жүргөнү ага пайдалуураак болот деп айтыптыр. Себеби кээ бир адам олиялардын, караңыздар, тарбиялоосу дейт. Караңыздар, бир адамдын бир олиянын 1000 адамды тарбиялоосу кээде 1000 адам бир адамга келип баян айтканына караганда таасири күчтүүрөөк болот деп айткан деп айтыптыр. Караңыздар, кээ бир Алланы жакшы чын тааныган, жан дүйнөсүн оңдоп, ичи сырты бирдей болуп, чыныгы пайгамбарыбызга үммөт, Аллах Таалага кул болгон ихсан даражасына жеткен адам, караңыздар, бул 1000 адамды дагы абалы менен, назары менен тарбиялап коет дейт. Ушул тарбиялоосу пайдалуураак болуп калат дейт. Ал эми кээде бир адамга 1000 адам келип баян айтып, маселе айтып, жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарса, ага караганда бунун биринчи айткан мисалдын пайдасы күчтүүрөөк болот деп айткан экен. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, бул жашоону карасак, эч бир адам өзү жөндөн жөн эле, өзү жеке изилденип эле бир тармактын мыкты адиси боло албайт. Албетте болушу мүмкүн, бул 1000ден бири же андан дагы аз болушу ыктымал. Бирок толук дасыккан, күчтүү адис болуш үчүн кайсы тармакта болсун, ошол тармакты басып өткөн, ийине жибине чейин билген, ысык суугун жон териси менен сезип башынан өткөргөн бир устаздын колун кармап, ошонун айтканын аткарып, ошонун насааттарын угуу менен анан адам жетилет. Кудум ошол сыяктуу, урматтуу мусулман бир туугандар, бул жан дүйнөнүн тазалоо илими дагы мына ушундай. Жан дүйнөгө тиешелүү кандай таалимдер бар, кайсыл иштерден алыс болуш керек, кайсыл иштерди дайым аткарып жүрүш керек, мына ошолорду жан дүйнөсү менен сезип аткарып өткөн аалым, олиялардын назары астында ошолордун насааттарын угуп адам жашай турган болсо, иншалла көздөгөн максатына тез жетет жана оңой бул жолду басып өтүшүнө себепчи болот.
Ошон үчүн дейт, бул аалым айтып жатат, ар бир адамга дейт, китеп сүннөттү, Куран хадисти жакшы мыкты билген бир адамды бекем кармасын дейт. Биринчи караңыздар, ошондой адамды издесин дейт. Куран хадисти бекем карманган, чыныгы адеп ахлактуу, кулк мүнөздүү, билгенине амал кылган адамды издесин. Ошол адамды тапса, аны бекем кармасын жана ал менен адептүү мамиле кылсын дейт. Караңыздар, балким ошондой чыныгы таква аалым олиянын ички жан дүйнөсүнүн абалынан, сырткы сөздөрүнүн даанышмандуулугунан таасирленип, бул адам дагы максатына жетип, тез арада оңолушу толук ыктымал. Алла субханаху ва тааля ошол чоң аалым олиянын себепчи кылып, ошол оңолууну каалаган адамга дагы хидаят берип, жүрөгүн ачып, ихсан даражасына чыгарып коюшу толук мүмкүн деп айтыптыр. Ибн Аби Джамра деген дагы аалым айтыптыр, караңыздар, мындай деп. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин айтат. Ибн Умар, Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума кала дейт. Жаа ражулун илан набийи саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламдын алдына бир адам келди дейт. Фастаазанаху фил жихад. Казатка чыгууга, жихадка чыгууга уруксат сурады дейт. Факала ахайюн валидак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтыптыр, сен ата энең тирүүбү дептир. Кала наам, ооба тирүү. Кала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтыптыр, фафихима фажахид. Караңыздар, сен ошо ата энеңдин кызматын кылып, сен ошол казаттын, жихадтын сообун, ата энеңдин ыраазылыгын алууда, ата энеңдин кызматын кылууда сен барып издегин. Мына сен ошо ата энеңдин кызматын кылганың сага жихадтын сообундай болот деп пайгамбарыбыз багыт берген экен. Ушул хадисте караңыздар, бул хадистин 10 түрдүү бул хадистен алган пайдаларды айтып санап берип, 10-чу ошол пайдасын мындай деп айткан экен. Бул хадисте далил бар дейт, караңыздар. Ким напсисин тарбиялоого, жан дүйнөсүн оңдоого, жүрөгүн тазалоого ким умтулуп бул жолго кирише турган болсо дейт, караңыздар, сүннөт болуп эсептелет. Ал барып сөзсүз күчтүү бир аалым же өз заманасындагы аалым олиядан барып кеңеш алсын дептир. Ал олия аалым карап, абалын билип туруп, ага кайсыл амал туурарак, кайсыл амал буга ылайыктуураак, мына ошол амалга багыттап коет дейт. Себеби бул сахаба радиаллаху анху, караңыздар, жихадка мен чыгам деп эле өзү чыгып кеткен жок дейт. Дары өзүм билем деп эле чыгып кеткен жок. Болбосо бул Алланын жолунда күрөшүү, албетте бул чоң амалдардан, сооптуу иштерден. Бул напске каршы күрөшүүгө караганда, душмандарга каршы күрөшүү бул жихадул асгар, кичине жихад деп күрөш деп аталат. Ал эми напсиги менен болгон күрөш бул аябай улуу, аябай оор жихад деп аталат. Караңыздар, кичинекей бул күрөшүүнү дагы өзү билбестен, өзүм билем деп кетпестен, пайгамбарыбызга барып бул насаат сурап атат. Кандай кылайын о Алланын элчиси, мен кайсыл ишти аткарганым оң, ушундай кылайын деп атам деп кеңеш сурады дейт. Ал эми караңыздар, напсиси менен күрөшүү деген аябай улуу, казатка чыгып аткандар, жүрөгүн оңдоймун, жан дүйнөмдү тазалаймын деген улуу бир жолго түшкөндөр, булар анык эле барып бир сөзсүз аалымдан, олиядан, бул жолдун илимин жакшы билгенден барып насаат сурашы зарыл деп айтыптыр, караңыздар. Жана Ибн Койим Жаузия деген чоң улуу аалым дагы өзүнүн китебинде айткан экен, эгерде бир адамга ээрчүүнү кааласа дейт, ал адамды карасын дейт, дароо эле ээрчип кете бербесин дептир. Ээрчи турган адамы аалым олия деп адамдар айтып атат, бирок бул адам дагы бир карасын дейт. Ал зикир элиненби, Алланы көп эстеп жүргөндөрдөнбү, же капилетте жүргөндөрдөн бошодон карасын дептир, караңыздар. Эгерде ал адамды карап, ал адам өзүнүн напсисинин каалоосу менен көп жүргөн болсо, Куран хадиске, дин аалымдардын ойлоолорунун сөздөрүнө амал кылбай эле жүрсө, ал адамды ээрчибесин дептир. Ал эми Куран хадис менен жашап, напсисине каршы күрөшүп, адеп ахлактуу жакшы жүргөн болсо, мына ошол адамды ээрчисин деп айткан экен, караңыздар. Мына ошол адамды ээрчисин, ал адамдын кадам изинен чыкпасын деп айткан экен. Фальястамсик бигорзихи дейт, караңыздар. Ар бир кадам изинен чыкпай, ошондой адамды ээрчип, айткандарын так аткарып жүрүшү зарыл деп айткан экен.
Абдулвахид ибн Ашир деген дагы бул Малики рахимахулла алым мындай деп айткан экен, караңыздар. Ыр түрүндө айткан экен: Ясхабу шайхун ариф ал масалик. Жолдорду жакшы билген бул шейхти ээрчисин деп айтыптыр, караңыздар. Баарын илимин билген, бул жолдун сопучулук илиминин, жан дүйнөнү тазалоо, напсини тарбиялоо, бул илимдин толук эрежелерин билген адамды ээрчисин. Яқихим фи тарикихил махалик. Ошол шейхи, ошол муршиди, ал олиясы бул жолдогу кыйрай турган туура эмес жолдордон аны сактап жүрөт дейт. Юзаккирухуллаха иза рааху. Качан аны көрсө Аллах Тааланы эстетет. Ва юсилул абда иля маулаху. Бендени жаратуучусуна жеткирип коет дейт. Андай улуу шейхтер. Юхасибу нафса алал анфаси ва язинул хатира бил кыстас дейт, караңыздар. Ал өзүнүн напсисин ар бир демине суроо жооп кылып турат дейт. Кайсыл ниет менен, кандай ой менен дем алдың жана дем чыгардың да ошону эсеп кысап кылып жүрөт. Жана ал хатир деп адамдын оюна келген ар түрдүү кыялдарды, пикирлерди дагы туура түз тараза менен өлчөп таразалап турат дейт, караңыз. Чоң күчтүү ойлорум ушундай болот экен. Ар бир жашоосунда, ар бир минутун, ар бир секундасын Аллах мени көрүп билип турат деген ой менен напсисин эсеп кысапка алып, бул жашоодо жашоо кечиришет экен. Ошондой улуу, күчтүү, чоң аалым, молиялардын жолун ээрчи деп айтып жатат. Ва яхфазул мафруда расал мали ва нафла рибхаху бихи ювали дейт мына. Фарз ибадаттарды өзүнүн негизги байлыгы деп билет дейт. Андан соң капиталы деп билет. Ва нафла рибхаху алейми, нафил ибадаттарды ошол чыныгы өзүнүн негизги байлыгынан түшкөн пайдасы деп билет. Бихи ювали, ошол нафил ибадаттарды бекем аткарат дейт. Ва юктиру зикра би софилу бихи. Таза жүрөгү менен зикирди көп айтат. Вал ауну фи жамиъи за би роббихи. Бардыгында Аллах Тааланын жардамы менен аткарат. Южахидун нафса ли роббил аламин. Ааламдардын роббиси үчүн напсисине каршы күрөшөт. Ва ятахалла би мақаматил яқин. Жана яқин, толук ишеним, бекем ишеништин даражалары менен эмне коозолуп сыпаттанат. Ясиру айнда зака арифан бихи хурран ва гайруху хала мин қалбихи дейт, караңыздар. Мына ошондо Аллах Тааланын чыныгы тааныган адамга айланат, жана эркин адамга айланат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, аалымдар айтат, адамдардын көпчүлүгү напсисинин же байлыктын же бийликтин кулу дейт, караңыздар. Напсиси кааласа аткарат, каалабаса аткарбай жүрө берет. Напси бул кудун бир капас түрмө сыяктуу. Ал эми ким ошо напсисин жеңе турган болсо, ошол түрмөдөн чыгып, чыныгы азаттыкка чыгат деп айтат. Бул да ошону айтып жатат. Хоррон, эркин болот анан напсисине күрөшүп отуруп, Аллахын чыныгы, Аллах Тааланы чыныгы илим менен таанып, караңыздар, өзүнүн напсисинин туткунунан бошонот. Ва гайруху хала мин қалбихи. Аллахтан башкасы бул адамдын жүрөгүнөн чыгат дейт, караңыздар. Жүрөк менен биз Аллах субханаху ва тааланы гана таанышыбыз керек. Жүрөккө биз байлык бийликти киргизбешибиз керек. Байлык, бийлик, башка нерселер, дүйнөгө тиешелүү нерселер биздин чөнтөгүбүздө болсун, биздин оюбузда болсун, мисалы биздин сейф же башка счеттордо болсун, а бирок жүрөгүбүздү жалгыз Аллах Тааланын гана зикири менен биз алек кылып жүргөнгө умтулуп аракет кылышыбыз керек. Фахаббахул илаху вастафаху ли хадратил куддуси важтабаху. Аллах Таала аны өзү жакшы көрүп калат, мына ушундай турган болсо, жана Аллах өзү тандайт, жана улуу Аллах Тааланын ыйык даргөйүнү Аллах өзү тандап жогору кылат деп айткан экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошон үчүн биз адам напсисине каршы күрөшүү, чыныгы Аллах Тааланын сүйүктүү бендесине айланууну чыныгы деңгээлде, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол хадисте келген ихсан даражасына жетүүнү кааласа, пайдалуу болуш үчүн, тез жетиши үчүн, тез бышып, тез жетилүүсү үчүн бул илимди жакшы билген аалым, олиянын көзөмөлүндө жүргөнү пайдалуураак экендигин айтып жатышат. Мындай деп айтыптыр, бул ырды шархтаган Мухаммад ибн Юсуф ал-Маруф бил Кафир рахмахулла айткан экен, өзүнүн Нурул Мубин алал Муршидил Муин деп
деген китебинде айткан экен. Караңыздар, чоң аалым олия менен бирге жүрүүнүн натыйжасы, пайдасы дейт. Караңыздар, шакирти ошондой улуу устазын, шейхин көрүп, Аллах Тааланы эстеп турат дейт. Алланы көп зикир кылып эстегенге себепчи болот дейт. Ана жана дагы ошол мурид окуучусунун Роббисинин көп, караңыздар, көп зикир кылуусуна бул себеп, аябай күчтүү себеп болот. Себеби Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн ошол чыныгы кармаган устазы, олия, муршидинин караңыздар шунчалык даражасы жогору болгондуктан Аллах Таала ага айбаттуулуктун сүрдүн кийимин кийгизип коет дейт. Адам көп ибадатка бекем кылып, бекем болуп, зикирди көп айтып жүрсө, Аллах Таала өзгөчө бир нур, өзгөчө бир айбат берет. Шакирт ошол устазынын айбатын көрүп, дагы Аллах Тааланын улуулугун жүрөгүнө кирип, көп Алланы зикир кылып эстегенге себепчи болот деп айтыптыр. Караңыздар. Себеби бул сөзгө далил катары имам Хаким рахимахулла Анас радиаллаху анху риваят айтыптыр. Афдолукумуллазина иза руу зукираллаху таала лируятихим деген хадисти айтыптыр. Силердин эң абзелиңер дептир. Караңыздар, качан ал адамды башкалар көрсө дейт, аларды көргөндүгү үчүн Аллах Таала эсине түшөт дейт. Караңыз, мына ошондой адамдар эң абзел адамдар деп айткан экен. Кээ бир аалым олиялар бар, аны көрсөңүз дароо Аллах Таала жүрөгүңүзгө зикир кылгыңыз келип калат. Аллах Таала оюңузга түшөт. Мына ошондой Алланы эстетип, бирөөлөргө Алланы эстетип тура турган адамдар, караңыздар, бул Аллах Тааланын эң сүйкүмдүү, эң абзел бенделери болуп эсептелет экен. Ошондуктан жыйынтыктап айтканда дейт, бир аалым, чоң олиянын, күчтүү аалымдын жанында бирге жүрүү дейт. Караңыздар, бендени Аллах Таала роббисине жеткирип коет дейт. Эмне үчүн? Себеби ал ошол шакиртинин напсисинин жан дүйнөсүнүн айыптарын, жан дүйнөсүндөгү ооруларды, кирлерди көргөзөт алар дейт. Жана Аллах Тааладан башкадан качып, Аллахка гана кайт деп дайыма насаат айтып турат дейт. Караңыздар. Жана Алладан башка эч бир махлук, эч бир жаратылган нерсе пайда зыян бере албайт дейт. Караңыздар. Эч бир жаратылган нерсеге таянбоого барким бардыгы Аллах Тааладан гана болуп жатат. Жана бул жашоодогу бардык ишибиз Аллах Тааланын гана ыраазычылыгы үчүн болуусуна бул күчтүү аалым олиялар булар айтып деп адамга себепчи болуп түртүп турат дейт. Мына ушул дейт Аллах Таалага жетүү болуп эсептелет. Караңыздар. Бул жашоодогу баардык нерсе Аллах Тааладан, жана ар бир жашообуз жалгыз Аллах Тааланын гана ыраазычылыгы үчүн болушу баардыгыбызга зарыл экен. Жана дагы айтып жатат. Караңыздар, мурид деп айттык, оңолууну каалаган шакирттин өзүнүн устазы менен, аалым олия болгон устазы менен бирге жүрүүсү дейт, өтө пайдалуу болот. Аллах Тааладан шакиртти Аллах Тааладан үзө турган айыптарды ал устазы көргөзүп берип турат. Жана караңыздар, жан дүйнөнүн ооруларын дейт, мындай денелеп, мындай айтканда, бул жан дүйнөнүн оорулары бизге көзгө көрүнбөйт да. Ал эми күчтүү аалым олиялар, устаздар шакирттерине жан дүйнөнүн, жүрөктүн ооруларын, кемчиликтерин мындай денеге окшоштуруп туруп көзүнө көргөзүп коет дейт. Мына ушундай болсо сен мындан тазаланган жаман сыпаттардан деп дейт. Ошондой эле көргөзүп эле койбостон дарыларын дагы айтып берет. Сен бул ишти кылсаң, мисалы, сен текеберчилигиң кетет. Бул ишти кылсаң, мисалы, сен сараңдыгың кетет. Бул ишти кылсаң, сен таарынчаактык деген жаман сыпаттың кетет деп, караңыздар, өзүнүн шакирттерине аябай толук, мындай айтканда, аныктама беришет экен, диагноз коюшат экен да. Сен ушул жерде ката кемчиликтериң бар экен, ушул жерде жүрөгүңдүн оорулары бар экен, ошол ооруларды мындай жол менен сен дарылагын деп айтат. Ошондой эле бул дарыны берип жатып, устаз дайыма көзөмөл кылып турат. Ошол шакирти толук ошол Алла нааразы болгон жаман сыпаттардан тазаланып, чыныгы момун, чыныгы таква адамга айлануусу үчүн устаздар аракет кылып, дуа кылып жардам беришет экен. Ошондуктан дейт, караңыздар, ошол оңдолууну каалаган адам өзүнүн ошол устазы менен жүргөндө устазына толук берилгенге аракет кылсын дейт. Себеби шек санап айткан сөздөрүнө ишенбесе, анда устазынан толук пайда ала албай калат. Ошондой эле
кандай ой келсе, ошо устазы туурасында шакиртке кандай ой пикирлер келе турган болсо, ошол пикирлерди жашырбасын, устазына айтып турсун деп айтыптыр. Эгерде ошол жаап жашырып, ар кандай шайтан салган васваса, жаман пикирлерди жаап жашырып, катып айтпай койсо, анда пайда албай калат дейт. Ошондой эле Хашиятул Кашшаф деген китептин ээси айтыптыр, имам Тыйби рахимахулла. Караңыздар, ошон үчүн илимдүү аалым адамга дагы зарыл дептир. Ал өзүнүн заманасынын эң алдыңкы сапта турган эң күчтүү аалым болуп кетсе дагы, бардык аалым болуп кетсе дагы, аалымга дагы зарыл өзүнүн илими менен каниеттенип калбасын дейт. Караңыздар, мен Куран жаттап койдум, илим алып койдум, баардыгын билип ичип жеп койдум деп өзүнө баа берип, өзүнө каниеттенип калбасын дейт. Балки мага дейт, караңыздар, ушул жан дүйнөнүн тазалоо илимин мыкты билген аалым олиялар менен бирге чогулуп турсун дептир. Караңыздар, себеби ошол олиялар, жан дүйнөнүн илимин билген күчтүү олиялар бул адамга туура жолду көргөзүшөт дейт. Караңыздар, жана алардын жан дүйнөсү таза болгондуктан бул жактагы келген адамга туура жолду көргөзүп берип турушат дейт. Жана жүрөктүн кирлерин кетиргенге себепчи болушат. Жана караңыздар, напсинин каалоолору кээде аралашып кетет экен. Караңыздар, мисалы бир амал кылсаңыз, сиз 100% Аллах Тааланын расулу үчүн эмес, ортодо кээ бир напсинин каалоолору, байлык, бийлик, ошогон жаман пикирлер аралашып кетет дейт. Мына ошол аралашып кеткен назик көп адам өзү биле бербей турган нерселерди ошол аалым олиялар айтып деп, үйрөтүп, ачыктап берип турат дейт. Караңыздар, мына ошентип Аллах Тааланын ладуни илими болот. Аллах Таала өзү илимин амалган адамдын жүрөгүнө бере турган илим болот. Ошол ладуни илимден пайдаланат дейт. Караңыздар, жана пайгамбарыбыздын чырагынын нурунан бул дагы пайда табат. Бул көбүнчө, караңыздар, жеке адамга боло бербейт. Сөзсүз напсинин ооруларын билген, кантип дарылоону билген, жана маани жактан билине турган ыпластыктарды тазалаштын жолдорун билген, жана караңыздар, даанышман болгон олиянын колунда гана, ошондой олиянын жанында жүрсө шакирт түшүп, ошондо гана мындай чоң пайдаларга жетет деп айтыптыр. Ошон үчүн караңыздар, мындай деп айткан экен, бул ошол сопучулук, бул тарикаттагы, сопучулуктагы аалымдар бир пикирден келишкен экен, ар бир инсан өзүнө бир устаз тандасын деп айткан экен. Бул ошол ахлут тарик ижма кылган дейт. Себеби Аллах Тааланын даргөйүнө жүрөгү менен кирүүдөн тосуп кое турган жаман сыпаттарды көргөзүп, ошол жаман сыпаттардан арылта турган бир устаз карманыш керек өзүнө деп айтыптыр. Себеби бардык ибадаттарда хушу хузу менен, Аллах Таалага толук берилүү менен, Аллах Тааланын ыраазылыгын каалоо менен ибадатты эң жогорку деңгээлде аткаруусу үчүн сөзсүз бир аалым олиянын сөздөрүн, кеңештерин угуп, анын берген тапшырмаларын аткарып, тарбия алуусу зарыл деп айткан экен. Жалпы эреже бар. Ма ла ятиммул важибу илля бихи фахуа важибун деген эреже бар. Кайсы бир нерсе, кайсы бир важип иш, кайсы бир иш менен гана аткарыла турган болсо, ошол иштин өзү дагы важип болуп калат. Мисалы караңыздар, намаз фарз. Ал эми намазга сиз даарат менен гана кире аласыз, демек даарат дагы фарз болуп эсептелет. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Мына ошондой эле жан дүйнөнү тазалоо бул баардыгыбызга китептин башында айткандай милдет болот. Жүрөгүбүздөн текебердик, шек күмөн, сараңдык, кек сактоо, көрө албастык, ошого жаман ыплас сыпаттарды тазалоо милдет. Ал эми ушул кантип тазалайбыз? Эгерде бул иш тазалоо, жүрөгүбүздү тарбиялоо илими, напсибизди тарбиялоо жолу сөзсүз бир чоң алый аалымдын пикири менен ошону шакирт түшүп, ошол натыйжага жете турган болсоңуз, ошол шакирт түшүү дагы зарыл милдет болуп калат деп айтып жатат бул китепте. Мына ошондуктан урматтуу момун мусулман бир туугандар, ким өзүн оңдоону кааласа, жан дүйнөсүн тарбиялоону кааласа, ким Аллах Таалага чыныгы деңгээлде кул болууну кааласа, ихсан даражасына жетүүнү кааласа, сөз ушул илимдин эрежелерин жакшы билген,
өзү дагы таква болгон, өзүнүн алдыңкы бир күчтүү олиядан тарбия алган ушундай бир олияны чоң бир устаз аалымдын көзөмөлүндө жүргөнгө аракет кылуу зарыл экен. Мына ошол адамды өзүнүн жеринен издесин, өз жеринен болбосо кошуна жерлерден издесин, тапканга аракет кылсын деп бул аалым өз китебинде ушундай деп айткан экен. Алла субханаху ва тааля баардыгыбызды өзүнүн сүйүктүү бенделеринин катарына кошкон болсун. Аллах Таala өзү бизди тарбияласын. Алла субханаху ва туура жолго салсын. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таалага мактоолорубуз сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттарыбыз болсун. Ушул сөздөр менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз.